Мектепке чейинки билим берүү мекемесиндеги балдарынын тамак ашына төлөмдү бир күн кечиктирген үчүн кодулоого кабылган энелердин нааразычылыгы. Баткен облусунун Лейлек районундагы Наристе аттуу мамлекеттик балабакчадан балдар негизсиз четтетилди деп маалымдалды. Бул боюнча ата-энелердин бири биздин WhatsApp номерибизге видео кайрылуудагы жолдогон. Анда алгач тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул өзүңүздөр көрүп турган Лейлек районунун Наристе балдар бакчасы. Бул мамлекеттик бакча. Ата-энелер бир айда бир жолу төлөнүүчү взносту бир күн кечиктирген үчүн балдарын албай койгон. Бул эч жерде жок экен. Биз бардык териштире турган жерлерге барып жолуктук. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул мамлекеттик болгондо дагы мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын балдарын албай койгон. Бул туура эмес. Сиздерден суранарыбыз бизге жардам берип коюңуздарды суранабыз. Жок. Bir minutка уруксат алайык анан кийин. Ажеке мен иштеген. Бул мамлекеттик жер. Мамлекеттик балабакча. Кирет. Сиздин акыңыз жок анткени. Менин акым жок. Сиздин акыңыз жок. Балдар кабыл алышат. Документтер ушул жерде. Өздөрү жооп берсин, жооп берет. Сиз кароочусузбу? Ооба. Бул кишини кароочу киргизбей келет экен буларды. Бул апалардын айтымында мектепке чейинки билим берүү мекемесине балдарын акча менен жайгаштырышкан. Ал эми тамак аш үчүн ай сайын берилчү 700 сомдон төлөмдү бир күн кечиктиришкен үчүн 10дон ашуун баланы эртеси бакчага киргизбей койду деп билдиришет. Акча берген булар деп, мисалы контракт менен өтүп, студенттер деле контракт менен өткөндөн кийин аларды акырга чейин сүйрөп ошол баланы бүтүргөнгө аракет кылат. А бул жерде ошол бала бакчанын жетекчиси ошону эске алган жок да. Буларды мен акча менен киргиздим эле. Андай мындай деп ойлогон жок дагы эле. Бир күн кечиксек ошого четтетип салды. Төлөмдү кечиктирип койдук элек тамак ашка. Ошол токтом кабыл алынган, ошонун негизинде мен четтеттим. Болду, протоколированияга кирип калгансыңар, болду, келбегиле деп ачык эле айтып, катуу кагып салып эле чыгарып берди да. Уккан жок бизди, кечирим сурасак дагы мага эскертме бергенге же болбосо совет берүүгө силер кимсиңер, укугуңар жок, мен өзүмдүн милдетимди өзүм мыкты билем деди да. Сиз кимсиз мага совет бергидей деди. Мен аябай капа болдум, мага чоң сокку болду. Мына менин балам өзү 3 жашар десем деле кичинекей баладай эмес да, угуп туруп өтө кап болду окшойт. Апа мен садикке качан барам, мен балдарды сагындым деп катуу кыжалат болду окшойт. Кечинде мурду канады. Немеге ошол айына акырга чейин взнос төлөнгөндөн азыр 15ге чейин неме жетпей жатат? Мэрия карап атканбызсың? Адамдар төлөп атканбызсың? Бир төртөөсү менен десатын бир жагы оголдоруп калат. Бар болуп калат, жок болуп калат, туура. Эми ата-энелер ошол кезде чогулуп катышып прямо мен билген. Эми сиз айткандай баргы фатализм болуп калат экен, бир кандайдыр бир ситуация болуп калат, же той тамаша. Ошол күнү чогулушка бара турган күнү бир кандайдыр уважительный причиналар менен барбай калсаң энди, ого мен барбай калганыма виноватмын. Бирок мен кол койгон эмес, мен азыр любой жерге жасап жашат. Мен өйтүп документ таанышканда эмесмин, кол койгондо эмне за что менин кызымды албай жатат деп, мен азыр любой органга жасам, мен укугум бар азыр. Ал эми балабакча жетекчисинин айтымында ар бир баланы кезек менен бакчага кабыл алган. Ошондой эле Исфана шаарынын бюджетинен болсо тамак аш үчүн 5 сомдон гана акы төлөнөт. Ата-энелерден 700 сомдон жиналат. Төлөмдү ата-энелер өздөрү убагынан кечиктирбеш үчүн ар бир айдын 15-inde беребиз деген кол коюп берген протоколдору бар. Акыркы айда 10дон ашуун балага акчаны убагында беришпегени үчүн четтетүүгө аргасыз болгон. Бул эми буга чейин дагы эле уставта бар бизде. Мына бизде уставта каралып келатат өз негизи. Болгондо мурда эле уставта анан айтканбыз. Уставдын негизинде биз тамак ашты төлөбөгөн ата-энелердин взнос төлөбөгөндөрдү, бала бакчадан тамак аштын акчасы төлөнбөгөндөрдү гана четтетүүгө укугубуз бар депчи. Анан бул эскертилип келгенге карабастан мондой келишимдер болот, ата-энелердин келишими болот. Бул келишимде дагы бул жерде көрсөтүлгөн. Көрсөтүлгөнгө баары окуп таанышып ата-энелер бирден кол койгон фамилия аты менен. Бул бала бакчага алып келген питаниянын акчасын биз жебейбиз. Бизге акчалай да келбейт. Бизге болгону квитанция келет. А квитанцияны гана жеткиргенге бир родителибиз айтып атат, мен убагым болбойт, 1 минутта дагы убагым жок деп атат. Анда мен барып төлөп келишим керекпи? Акыркысында төлөбөгөндө канчасында чыгарып бердиңиз балдарды? 15 кечки саат 20:43 чейин күтүп туруп, 20:43төн баштап эрте мененге чейин күтүп келген жок. Ошону эртеси чыгарган. Арыз жүзүндө
Жок. Билим берүү министрлигинин жобосуна ылайык балдарды бакчадан эскертүүсүз чыгарып салууга мүмкүн эмес. Эгерде ай сайын тамак аш үчүн берилчү акчаны бир күн кечиктиргенде дагы ата-энелерге кат түрүндө эскертүү жолдонушу зарыл. 3 жолу берилген арызга карабай каражат төлөнбөсө, ошондо гана чара колдонууга болот деп көрсөтүлгөн. Эгерде 15 күнү төлөй албаса, мыйзамда жол берилбейт. Бала бакчанын жетекчилиги тарабынан ата-энеге кат жолдоnuş керек. Сиздин балаңыздын ушундай берилүүчү акча каражаты кечигип жатат деп кат жолдонуп, ошонун негизинде эскертүүлөр берилип, анан ошондо дагы төлөбөсө, анан кийин чара колдонгонго бала бакча администрациясы мүмкүнчүлүгү болот. Ага чейин эч кандай жол берилбейт. Эгерде 3 жолу арыз жолу менен ошентип кайра ата-энеге түшүнүк каттары берилбей туруп, бала бакчанын башчысы өз билгенчелик кылып, балдарды айдап, өз билгендей кылып, балдарды алып аткан болсо, биз президиум өзүбүздүн билим берүү кызматкерлеринин президиуму бар. Президиумда бул бала бакчанын башчысынын милдетине карап чыгып туруп, анан ошол жерде президиумдун чечими менен чечим чыгарабыз. Кызмат абалын карообу. Бул жагдай боюнча Лейлек райондук билим берүү башчысы менен ата-энелерди жолуктурдук. Талкууда бала бакчанын дагы өкүлдөрү катышты. Көйгөйдүн жүрүшү жеринде талкууланып, кайра балдар бакчага кабыл алына турган болду. Биздин телетоп тарбиялануучуларды бакчадагы ордуна жайгаштырганга чейин катышып келдик. Балдарды билиш керек. Ал менен мамиле кылыш керек. Жашыңыздар. Жүрүңүздөр. Кака магазин барасың, бас бол. Канеке, жашыңыздар бетин. Барбайм. Эмнеге барбайсың? Шот койбой. Ала, жетиле ал. Сизде канча бала жүрбөй калган өткөндө? Кага кетесиң, кетсең Азыр келди. Азыр онда чакырып киргизиңиздер айтачы. Мен райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисимин сизге. Азыр балдардын алдында кабыл аласыздар да өткөндө. Төлөмдөрүндү төлөбөгөн балдарды. Медиация эме кылгыч. Жо сиз кабыл ала бериң. А? Кирер. Устан жерине алып калың. Кирер. Те сиз эжекейин коомкамада кирип кет пока. Пока. Биринчи этажда. Балдар кайда? Балдар саны. Саны 6 алып келет да тизмесине. 15 бала. 15 бала келген. 15 бала кайсы тайпада ошондо? Канча баладан? Аркыл немеде аркандай да. Тайпа. Азыр чакырдыңыздар? Азыр чакырдым, азыр алып келет. Тарбиячыларга айтып, Тарбиячыларга айтып Улукбек Иматовичтин баягы тапшырмасы деп бардыгын бүгүн кабыл аласыздар да. Азыр келишсин. Эжекелер. Ооба, бүгүн кабыл алабыз. Азыр агай кабыл алгыла деди, кабыл алабыз да. Кайра келип отасыз да? Az bul kızı kayra alıp verin degemiz. Özünüz aytıp koysanız bu eşekege. Ооба, кайра кабыл алабыз. Азыр эми буларды чакырып эми айтмакчымын да. Азыр переслать этип Кабыл алып. Alıp keteseyim mi? Gireriz. Barız gireriz. Çeçi aldın. Ha? Gel. Şapka çık. Kaysına sen şapka çık. Jüre. Jürgülü. 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 Jürgülü.
Райондук билим берүү бөлүмү бул маселеге мыйзам негизинде баа бере турган болду. А эң негизгиси кичинекелер мурункудай эле шартта кайра тарбияланып жатышат. Бардык түшүнбөстүк кырдаалдарда ар бир жаран өз укугун билип, коргой билсе, мынтип бардык көйгөйлөрдүн чечилишине өздөрү да салым кошо алат. Биз болсо мына ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин көрөрмандар сиздерде дагы ушул сыяктуу маселелер жаралса, анда биздин WhatsApp номерлерге кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен байланышып көйгөйдү бирге чечебиз. Аман болуңуздар.